Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчулпон Койчиева. Жаркын келечек деп кыялдануу. Газа боюнча жаңы сүйлөшүүлөр аймактагы тургундардын жашоосун оңдоор бекен. BBC кабарчылары дүйнөдөгү эң жабык мамлекеттердин бири Өзбекстанга барып, Нью-Йоркто 8 кишинин өмүрү кыйган чабуулду уюштурган деп айыпталган кишинин апасына жолукту. 10 ашуун палестиналык саясий уюмдардын өкүлдөрү Каирде жолугушуп, Газанын келечеги тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Газаны 10 жылдан ашуун убакыттан бери исламчыл Хамас тобу көзөмөлдөп келген. Бирок өткөн айда Хамас секулярдык багыттагы Фатах кыймылы менен жарашуу тууралуу келишимге кол койгон. Коопсуздук чектөөлөрүнөн улам Газадагы жашоо ого бетер татталышкан эле. Президент Махмуд Аббастын Газага кайтып келиши. Убактылуу ачылган Египет менен Газанын чек арасын Аббастын аскерлери кайтарууда. Палестиналыктар чек аранын ачылышы башчылар ортосундагы талаш тартышты токтотот деген үмүттө. Газада жашаган Субия Суван менен жолуктук. Субия палестиналык топтордун элдешүүсү абалды жакшыртат деген ойдо. Ал 5 жыл мурун онкология илдети менен диагноздалган. Миңдеген газалык бейтаптардай дарылануу үчүн Израилге бара албайт. Субия Египетке жол ушуну менен ачык турат деп үмүттөнөт. Убакыт өткөн сайын оор болуп бара жатат. Анткени химиялык терапияны 2 жылдан бери ала элекмин. Тараптар элдешип, мен дарылануумду улантсам экен, дейт Субия. Өткөн айда орун алган элдешүү иш-чарасы 10 жыл мурун болгон Хамас менен Фатах топторунун ортосундагы кагылышуудан кескин айырмаланып турду. Хамас Египет менен Израиль тараптан блокадага алынып, президент Аббас финансылык кысым кылып, жокчулук күчөдү жана электрдин өчүп калышы көбөйдү. Аталган эки өлкө Хамасты террорчул топ катары көрөт. Көрүлгөн чаралар Газада экономиканы алсыздандырды. Бул жагдай Хамасты элдешүүгө жана Газадагы административдик кеңешин таркатууга түрткөн себептеринин бири болушу мүмкүн. Каирдеги сүйлөшүүлөргө Палестинанын бир нече саясий топтору катышат. Чек аранын бери жагындагы тургундар келишим кандай болгон күнү да күчүндө турушун каалашат. BBC Кыргыз кызматынын жаңылыктарын көрүп жатасыздар. Программаны улантабыз. Чукул кабардан баштайбыз. Зимбабведе Роберт Мугабе өлкө башчысы катары кызматтан кетерин билдирди. Буга чейин Зимбабвенин парламенти бийликти аскер өкүлдөрү басып алганга карабай президенттик кызматтан кетпей жаткан Роберт Мугабеге импичмент жарыялоого камынып жаткан, бирок учурда импичмент иштери токтотулду. Харариде көчөгө чыккан эл парламенттин демилгесин колдоого алган. Мурда кызматтан алынган вице-президент Эмерсон Мнангагва дагы президент Мугабени өз ыктыяры менен бийликтен кетүүгө үндөгөн эле. Нигериянын түндүк чыгышында мечитте жанкечти чабуулу жасалып, кеминде 50 киши каза тапты. Ондогон адамдар жаракат алган. Жанкечти Адамава штатында Муби шаарындагы мечитте таңкы намаз болуп жаткан учурда өзүн жардырган. Аймакта соңку учурда Боко Харам кыймылы чабуулдарын күчөттү. Орусиянын президенти Владимир Путин өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ Сирияда жакын арада толук жок кылынат деп билдирди. Ал Сириянын президенти Башир ал-Асад менен Сочиде жолугушту. Алдын ала жар салбастан Орусияга келген президент Асад эми өлкөдөгү мындан аркы саясий жарашууга күч үрө тургандыгын айтууда. Аргентинанын деңиз күчтөрү 6 күн мурун дайынсыз жоголгон субмаринаны издөөнү улантууда. Анын бортунда 44 киши кызмат өтөп жүргөн. Кеме жоголор алдында анын электр менен камсыздоо системасы бузулганы бүгүн маалымдалды. Аба ырайынын бузулганы издөө иштерине тоскоолдук жаратууда. Нью-Йоркто 8 кишинин өмүрүн кыйган террордук чабуулга байланыштуу айыпталып жаткан кишинин апасы ал атайлап ушундай кадамга барды дегенге ишенбесин билдирди. Сайфулло Саиповдун апасы АКШ бийликтери аны менен байланышка чыга электигин айтууда. Өкмөт өкүлдөрүнүн коштоосунда BBC'нин кабарчылары Өзбекстанга барып келишти. Өзбекстан дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири. Ал илгерки ислам архитектурасы менен белгилүү. Ошону менен бирге бул өлкө батышта бир нече кандуу чабуул жасаган кишилердин мекени.
11 сентябрь окуясынан кийинки эле Нью-Йорктогу эң кандуу окуя болду. Манхэттенде унаа элди тебелеп 8 киши каза тапты. АКШ бийликтери билдиргендей, чабуулду өзбекстандык 29 жаштагы Сайфулло Саипов Ислам мамлекети тобунун атынан жасаган. Биз Өзбекстанга барып Саиповду билгендерди таптык. Булар журналисттер келди, булар Өзбекстан Ташкенттин борборунда турган анын апасы менен жолуктук. Ал камерага тартылгысы келген жок. Бирок Сайфулло жакындарын жакшы көргөн жакшы бала деп айтты. Сайфуллонун апасы уулу террорист болгонуна ишенгиси келбейт. Мен анын бул ишти кылганын укканымда сестеген абалда калдым, сарсана болдум. Ал Өзбекстандан кетип жатканында такыр башка адам болчу. Ал кантип ушунча таасирленгенин билбейм. Саипов окуган мектепте да мугалими аны мактап эстеди. Ал сабактан кийин калып окучу. Математика жана англис тил сабактарына барчу. Дин жөнүндө эч кеп кылчу эмес. Өзбекстан соңку 12 жылда биринчи жолу BBC-ге өлкөдө туруп баяндоого уруксат берди. Ондогон жылдар бою репрессиялык бийликке баш ийген өлкө ачыла баштаган өңдү. Өзбекстанда калктын дээрлик көп бөлүгү мусулмандар. Өкмөт диний кырдаалды бекем көзөмөлдөйт. Бардык динчилдер каттоодон өтүшү керек. Өзбекстанда аскердик чабуулдар жок эсе, бирок миңдеген өзбектер экстремизм үчүн абакта отурат. Адам укуктарын коргогон уюмдар алардын көбү тек гана саясий каршылык көрсөткөн үчүн отурат деп санайт. Өзбек мигранттары соңку жылдарда батышта орун алган бир катар кандуу кол салуулар үчүн жооптуу. Ташкенттик бийликтер ошол чабуулдарды жасаган адамдар өлкөдөн чыгып кеткенден кийин радикалдашканын айтышат. Чувство родины, что вы живете за границей. Чет өлкөдө жашаган өзбектер өздөрүн жалгыз сезишет. Бул жерде бүт айыл болуп чогуу жашайбыз. Саиповду болсо бирөө ушундай кыл деп айтса керек. Мындай кейиштүү окуяларды токтотуу максатында өзбек бийлиги четте жашап жүргөн өзбектерди экстремизмге берилүүдөн сакташ үчүн алар менен иштешип жатканын айтты. Спорт жаңылыктарына келдик. Британдык ишкер Аманда Стейвели жетектеген каржы фирмасы Ньюкасл Юнайтед клубун сатып алууну сунуш кылды. Клубга $400 миллион сунушталган. Бирок мурдагы наркы $500 миллион бааланган эле. Эгер клубтун ээси Майк Эшли сунушту кабыл алса, юристтер документтер менен иштөөнү баштамакчы. Премьер-лигада Брайтондун тренери Крис Хафтан өз командасы Стоук менен оюнда өжөрлүк кылып, натыйжада таймашты 2-2 эсебинде бүтүргөнүнө ыраазы экендигин билдирди. Премьер-лигада ушул сезондо кирген Брайтон 5 оюнда утулбай келип, учурда 9-орунда турат. Стоук болсо 15-тепкичте. Чемпиондар лигасында бир топ оюндар күтүлүүдө. Айрымдарын айта кетели, Тоттенхэм менен Боруссия Дортмундтагы беттешет. Пьер-Эмерик Обамеян Германия тарабында ойномокчу. Ошондой эле Манчестер Сити менен Фейенордтагы ойнору күтүлүүдө. Бокста болсо, оор салмактагылар арасында Дэвид Хей менен Тони Беллинун таймашы кийинкиге жылдырылды. Дэвид Хей тепкичте машыгуу учурунда тайгаланып кетип, булчуңун оортуп алгандыгын айтты. Мурда ал булчуңу айрылып операция болгон эле. Эки британдык боксер ортосундагы билеттин баарысы сатылып кеткен бул таймаш 22 жылдын март айында болот деп айтылууда. Жаңылыктардын соңунда Кытайдагы байыркы буюмдар табылгасы тууралуу айта кетели. Бул жерде Кытай археологдору Хенан провинциясында табышты. Окумуштуулар 2400 жыл илгери бейитте көмүлгөн адамдын табытын жана аттардын сөөктөрү менен бирге арабаларды табышты. Бул жерде көмүлгөн аттардын саны 100дөн ашкан. Жерде эмнелер гана катылган эмес. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уксаңыздар болот. Лондондо командабыздын атынан берүүнү көргөнүңүздөр үчүн рахмат айтам. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.